Камактагы министрлердин биринин Бишкекте 100 батири бар. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында депутат Медер Алиев билдирди. Эл өкүлү кайсы министр тууралуу айтып жатканын, качан жана эмне үчүн кармалганын тактаган жок. Жакында эле бир ошо кармалган министрлердин, чоң кызматта жүргөндөрдүн Бишкекте 100 квартирасы бар экен. Эл оозунда айтып жүрөт да. Эми мамлекеттик кызматты иштеп туруп, ошол 100 квартираны кайдан алды? Ошон үчүн мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылышын тескерисинче талап кылат элем. Талас шаардык соту жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кенжебек Бокоевду 9-июлга чейин камакта калтырды. Ал коррупцияга шектелип кармалган. Кылмыш иши ал 2005-2010 жылдары Аманбаев айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турган учурга байланыштуу экендиги айтылган. Экс-депутат анын жакындары жана адвокаты милициянын айыптоосу жөнүндө комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук органдарынын нелегал 2025 атайын операциясы башталды. Тартип бузгандар кармалып, тиешелүү фильтрациялоочу жайга жеткирилип, Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. УКМК иш берүүчүлөрдү жана чакырган тараптарды мыйзам бузган чет элдиктерди өлкөдөн өз ыктыяры менен чыгып кетүүгө багытталган чараларды көрүүгө чакырат. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Каролинада аскерлер менен жолугушууда бий аткарды. Ал ошондой эле Лос-Анджелестеги нааразычылык акцияларына комментарий берип, аларды өрткө салыштырды. Эгер биз муну жасабаганыбызда Лос-Анджелес болмок эмес. Бир нече ай мурун алардын үйлөрү өрттөнгөндөй, бүгүн дагы күйүп кетмек, деди ал. Америкалык лидер Калифорнияда болуп жаткан окуяларды чет элдик желектер менен тополоңчулардын чабуулу деп атап, АКШ өлкөгө басып кирүүгө жол бербей турган кошумчалады. Айта кетсек, буга чейин АКШнын улуттук гвардиясынын биринчи бөлүгү мыйзамсыз миграцияга каршы рейдтер боюнча нааразычылык акцияларды токтотуу максатында Лос-Анджелеске киргизилген. Бул акыркы 60 жылда биринчи жолу америкалык лидер штаттын губернаторун айланып өткөн учур болгону белгиленген.